Bismillah, alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Урматтуу мусулман бир тууганым, солати тасбих тууралуу келе турган болсок, бул шариятыбызда нафил намаз. Бул намаз инсан парыздарды өтөгөндөн кийин дагы кошумча окулуучу намаз. Бул намаздын фазилети инсандын күнөөлөрүнүн кечирилип кетүүсүнө эң чоң себепкер болот. Ал күнөө мурунку күнөөлөр болсун, же азыркы күнөөлөр болсун, же алгачкы күнөөлөр болсун, же жакында жасаган күнөөлөр болсун, адашып аткарган болсун, атайлап аткарган болсун, кичинекей болсун, чоң болсун, жашырууда аткарган болсун, же жарыя аткарган болсун, мына ушул күнөөлөрдүн кечирилип кетүүсүнө, ал күнөөлөрдүн жуулуп кетүүсүнө эң чоң себепкер намаз. Жана ошондой эле кээ бирки риваяттарда келет, бул инсан окуп жүрө турган болсо, бейишке эсеп кысапсыз кирери тууралуу кээ бирки риваяттарда хадистер келген. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, биз түшүнүп калбашыбыз керек. Демек ушул тасбих намазын окусам эле менин күнөөлөрүм баары кечирилип, бейишке кирип кетет экенмин да, мен башка намаздарды окубай эле коюшум керек экен деген түшүнүккө барбашыбыз керек. Албетте бул 5 убак намазды окуп, андан кийин дагы башка парыз ибадаттарды аткарып, арамдан тыйылып, адалды аткарып, андан кийин дагы кошумча ушул тасбих намазын окуп жүрө турган болсо, инсандын күнөөлөрү кечирилип, жана инсанга сооп берилүүсүнө себепкер болот. Эми бул намаз тууралуу келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн абасы Аббас радиаллаху анхуга үйрөткөн, эгерде ушуну кыла турган болсоң, сенин алгачкы күнөөң дагы, азыркы күнөөң дагы, мурунку өткөн күнөөң дагы, жакында жасаган күнөөң дагы атайлап кылган бол, же адашып жасаган бол, же чоң болсун, кичине болсун, жашырын кылган бол, жарыя кылган бол, ошол күнөөлөрүңө кафарат болот. Аллах таала ошол күнөөлөрүнү кечирет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн абасына солат тасбихти үйрөткөн. Эми солат тасбих бул риваяттар ар түрлүү келген. Алымдар ошо риваяттардын көп келгени себептүү бул хадис не деген хасан хадис деп даражасына чыгарган. Кээ алымдар сахих ли гойрихи деп таянса болот, амал кылса болот деп кээ алымдарыбыз бул солат тасбих тууралуу келген хадисти сахих деп, бул солат тасбих сүннөт намазы, нафил намаз деп алымдарыбыз белгилеп берген. Эми бунун көрүнүшү боюнча келе турган болсок, бул Шафии мазхабында жана Ханафи мазхабында окула турган сүрөтү. Ханафи мазхабында Хашият ибн Абидинде келет. Бул Ибн Абидин алым, өтө улуу алым. Бул Ханафи мазхабындагы ошол китептерин баарын чогултуп, тахкик кылып жазган алым. Айтат, бул 4 рекетте окулат. Ар бир рекетте 75тен тасбих болот. Ошондо жалпылай 300 тасбих айтылат. Бул кайсыл тасбих айтылат дегенде 4 тасбих бар. Биринчиси субханалла, экинчиси алхамдулилlah, үчүнчүсү ва ла илаха иллаллах, төртүнчүсү валлаху акбар. Мына ушул 4 тасбих. Кээ бирки риваяттарда келген ла хаула ва ла куввата илля биллахи дагы кошуп айтат деген. Эми сүрөтү 4 рекет окулат. Ар бир рекетте 75 жолдан дедик. Эми биринчиси сана дуасын окугандан кийин кулак кагып, ниет кылып, жүзүмдү кыблага буруп, калыс Аллах таала үчүн тасбих намазын окумалыкка ниет кылдым деп, ниет кылгандан кийин сана дуасын окуйт. Сана дуасынан кийин биз жогоруда айткан тасбихти 15 жолу айтат. Андан кийин Фатиханы окуйт. Фатиха сүрөсүн окуп бүткөндөн зам сүрө кошуп окуйт. Аны окуп бүткөндөн кийин 10 ирет дагы тасбих айтат. Андан кийин рүкүгө барып дагы 10 ирет айтат. Кийин рүкүдөн тургандан кийин 10 ирет айтат. Андан кийин саждага барып 10 ирет айтат. Кийин саждадан тургандан кийин, саждадан туруп отургандан кийин эки сажданын ортосунда дагы 10 ирет, кийин экинчи саждада дагы 10 ирет. Мына ушинтип жалпылай 75 тасбих болот дагы 4 рекетте биз жогоруда айткандай кылып окуйт. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде колуңан келсе, бул намазды дейт, күнүнө 1 жолу окугун деген. Эгер алдагы мүмкүнчүлүк жетпей турган болсо, жумасына 1 жолу окугун деген. Жумасына 1 жолу окуганга да мүмкүнчүлүк жетпей турган болсо, айына 1 жолу. Айына 1 жолу окуганда мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, жылына 1 жолу окуп койгонуң деген. Ал жылына 1 жолу окуганда мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, анда өмүрүңдө 1 жолу окуп койгон деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн абасына мына ошол тасбих намазын үйрөткөн. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз парыз намаздан сырткары дагы
нафил намаздарга дагы бекем боло турган болсок, жана мустахаб намаздарга дагы бекем боло турган болсок, көп сооптурга жетебиз, жана биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себеп болот, жана Аллах Таалага жакындайбыз, биздин жүрөгүбүздөгү ыйманыбыз курчуп, биздин жүрөгүбүз тазаланат, жана биздин жашообузга береке берилет, биздин иштерибиз жеңилдейт, биздин рызкыбыз дагы кенен болуусуна эң чоң себепкер болот. Жана ошондой эле биздин баардык кандай бир көйгөйлөрүбүз болбосун, мына ошол көйгөйлөрдү жеңилдеткени бул намаз эң чоң жардам берет. Парыз намаздан кийинки эле эң улуу намаздардын бири бул тахажжуд намазы. Биз тахажжуд намазын окучу турган болсок, духа намазын дагы, жана ошондой эле солату тасбихти дагы, жана дараттан кийинки намазды дагы, тавба намазын дагы, хажат намазын дагы окуп жүрө турган болсок, биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, бейишке эртерээк жетип алуубузга эң чоң себепкер болот. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.